Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин ушул 2020 жылдын октябрынан баштап бүгүнкү күнгө чейин бардыгы болуп 168 миллиард 287 миллион 49 миң 184 сом өлчөмүндөгү акча каражатын кайтарды. Бул бүгүнкү курс боюнча доллар менен 1 миллиард 945 миллион 515 миң 19 доллар акш долларынан ашык болот экен. Демек, дагы бир жолу айтайын, Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кайтарган акчалары бардыгы 168 миллиард 287 миллион деп коеюнчу, сомдорун айтпайын. Так. 1 миллиард 945 миллион доллар болуптур. Булардын арасынан акчалай түрүндө 37 миллиард 776 миллион сом. Мен кыскаларын айтпай эле коеюн, себеби сөз көбөйүп кетет экен. Акчалай түрүндө 37 миллиард 776 миллион сом болуптур. Бул деген 436 миллион 725 миң акш доллар болот экен. Мүлк түрүндө 130 миллиард 510 миллион сом болот экен. Доллар түрүндө 1 миллиард 508 миллион доллар акча болот экен. Так. Кылмыш иштерин жана мүлктү ишке ашыруу алкаганда төмөнкүлөр күтүлүүдө. То есть биз мына ушул декабрь айынын аягына чейин дагы кошумча 40 миллиард 893 миллион сомдук жумуш аткарып бүтөбүз деген оюбуз бар. Булар азыр кылмыш ишин алкаганда каралып жана бүтүп аткан жумуштар. Бул 472 миллион 755 миң доллар болот. Демек, мен жыйынтыктаймын. 2020 жылдын октябрь айынан азыркы декабрь айынын аягына чейин, 2024-түн декабрь айынын аягына чейин 209 миллиард сом акча жиналган. 209 миллиард. Бул 2 миллиард 400 миллион доллар акча болот экен. Так, 2 миллиард 400 миллион доллар акча болот экен. Эми ушул акчалардын кайсыл акчасы каяка кеткендиги боюнча мен силерге маалымат берип коеюн. Зыянды орун толтурулган каражаттар боюнча акчалай түрүндөгү 37 миллиард 776 миллион сомду каяка кеткендиги. Республикалык бюджетке 3 миллиард 352 миллион акча кетти. Мен мындай суммалардын сомдорун айтпай атам, акыркыларын. Мамлекеттик бажы кызматына бажылык бузуулар боюнча 395 миллион 503 миң акча каражатын котордук. Мамлекеттик салык кызматына салык жашыруу боюнча 4 миллиард 394 миллион доллар сом акча котордук. Доллар эмес, сом. Турукташтыруу фондуна, став фондго 16 миллиард 952 миллион сом котордук. Стадион курууга, конкретно мына стадион, жаңы стадион билесиздер. Ошо жаңы стадионго дагы ушул биздин толукталган акчалардан которулду. Ал жерге которулган акча 12 миллиард 681 миллион сом.